сиз дегенчи. Mana Сенин айтканыңчы, айтканын толук уруп бериңизчи. Биз карапайым эл иштеп. Күндө моякта канча жылдан бери жашап жүрөбүз. Анан сиз тигиндей мындайсызчы. Кереги жок бизгечи. Тоосуз тияк сүйлөгөнсүзчү. Моякта деген толук элгеш толук маалымат бербейсиңер силерчи. Кээ бирөөңөр 1000 сомдон төгөсүңөр деп жетишет. Кээ бирөөңөр 3000 сомдон төгөсүңөр деп маалымат элге тарап кеткен. Жок. Ал 1000 сом. Анан деген биякта деген неме да, карапайым биякта деген 6 ай кыш болот, туурабы? Элдин баары деген тамыз алса деген жакшы качественный бирөө мына проект иш менен салып антысы жарылып атат деп туурабы? Бул деле ошондой. Бастан согат. Былтыр болсо мына мен эле 20 гектар жер айдагам. Мен элечи сууңа 25 күн кечиктип жатам. Бүт баарын каждый санап койгон. Санап туруп, ошондо мына банкрот болдум мен мисалычы. Ошо менден бөлөк канча киши деген суу ичпей эме кылды. Ошондо мына моякта байкелер, моолардын баары эле мына ошондо келген немеңердин баары бүт алкаштарды алгансыңарбы? Цементин айылга алып келип сатып аткандардан бери бар. Мисалычы көрүп атам. Цементин эч ким саткан жок айылга. Мына сатып алган кишилер бар. Мисалычы сатып алдым, мен сатып алдым деген кишилер бар. Анан мына мисалычы андан кийин келдим Алмазбек Батыров келбесе, могуна сеткаматта салмаган эмессиңер, туурабы? Жок, Алмазбек Батырбек. Ошондо ана мен да келгем. Жок, Алмазбек Батырбектен мурун элечи. Угуп турбайсыздар. Угуп турушчу. Мондайыңарды деген салгыла. Салбасаңар деген болбойт. Бул башында ким бар? Кандай урулуп атат деген үчүн тетинде ички зымды салыңар дагычы. Ал вообще салмаңыз. Сеткама Алмазбек келип айтпаса, эч ким салмаган эмес мисалы. жок, бул эмес тиягына, Бул тиягына. бетонго. Бул ушул боюнча азыр кой туруңуз. Проекттин беркесиңер, проекттин бир арыкташ керек да. Климатты кандай болуш керек? Цемент маркасы канча dedi? Цементтин маркасы 400. Бетондун маркасы 100. А марка деген цементтики 400. Как положено жана Кыргызстандан канттын чыккан цемент. Мен айттым. Цемент маркасы 400. Цементке туган айылдан цемент сатып алдылар частныйдан. Ошо маркасын текшерип алдыларбы? Ал деле тиги Бишкектен цемент заводтон сатып келген. Цемент заводтон сатып келген эле цемент ал деле. Жок, проектиде жетиш керек беле? Жок, алып келгендер. Бишкектен деле биз сатып келип атабыз да. Ошол цементти эле мен айылдан 2 тонна цемент сатып алдым да. Цементти сатып Машинебиз Азыр бирден калабыз, аке. Машина жолдо келаткан, жетишпей аткан, могу жерде балдар турушкан, жумуш токтоп калган. Эмне кылыш керек? Айылдан сатуучу айтты, 3 тонна цементим бар, марка 400. Канттын цементи. Анын сырты деле ошолда. кандай текшерип сырт ошолдо. Мен деле сырт мөөдө ичине башка неме салып келип сатып аласыңар. Вообще иштебей эле токтойсуз. Бир биздин таң калганыбыз мындай да. Башында силер могуга сетка салбай атасыңар десек, проект ушундай дедиңер. Туурабы аке? Ошондой беле? Азыр урсатпы, бир мүнөт. Проектиде сетка салыныш керек беле, салынбаш керек беле? Ошо сетка боюнча мындай айталы да. Сетка проектиде жок болчу башында. Анан кийин жана суу кечиктип атпайбы? Суудагы течерден монолитти баштаганбыз. Баштаганда эле эл чогулуп туруп талап кылды. Сетка коюлуш керек, кышында 6 ай болот, тээп кетет депчи. Анан кийин анан ошол эл талап кылгандан кийин биз автор проект, ОРП, бүт барып комиссионный карап, дополнительный кайра сетка матты киргизип, анан сетка мат салдык. Жок, анда түшүнүксүз болуп атат. Азыр 1 мүнөт. 1 мүнөт. Байке. Аны Залдан чогулуш болуп ошол жактан айтылган. Жок. аяктан дагы айтылды. Андан кийин тиги ким эле депутат? Алмазбек Батыров келди. Ал киши ал салынып атканда келди. Салмак эмес, вообще салмак эмес. Азыр 1 мүнөт. Ошол жерде келип, ошол эмени проект. Байке, негизи баардыгы эле курулушта ортосуна арматура, сетка салынат. Ал эми суу жаткан каналдын бетонуна сетка салбай койгон проектини ким жазган? Аны азыркы күндө чакырганбыз автор проектти. Мурат деген байке, нарында ОРПнун представители, ошол киши чийген, ОРП утурдет эткен, мына ошо ОРПнун представители Технозор байке, Талант байке да. Сиз жооп берип коесузбу, негизи баардык эле жерде сетка ушундай арматура коюлат, үйгө урсаң бурчтарыначы. Цемент иштерине сетка жана арматура коюлуш керек, анан ошол проектини сетка коюлбаганы туурабы же коюлбаганы туурабы? Негизгиси эме боюнча бетонду жанагы монолитти куюп атпайсызбы? Ушул проект боюнча калыңдыгы 15 сантиметр болсо, 5 арматура же сетка маты жок туруштук берет деп проектке киргизилген экен. Биз ошол толщинасы калыңдыгы 15 сантиметр
проектілерін өтіп мына келген екен. Аны айыл өкіметте чогулуш болуп сеткамат салмайынча болбойт деп элдин чогулушунда кайра сеткаматты киргизип анан куруп беришти. Негизи салынганы бул качественный бетон. Жок, салынган туура. Бирок проектиде салынган эмес деп башында көрсөтүлүп атканда. Башында проектиде ошондой болчу. Проектини жазгандар менен түштүк жака жылууларга туура келет. Ал деген көрөндө тиги ысыгыраак. Ал не деген билдирет? Ошондо сиз деген биякты изилдеп, климатты тиякмыякты карабайлычы. Бияк кандай болсо эмне болот дегебей эле. Тиякта отуруп Алмаз байке дайыр суроо да. отуруп алып бир карта менен чип койгонсуң. Жумуш жасайды дейсиз да. Монча метрикенде. Бул жерде проектировщик эмесмин. технозор. Ошо эпатан система жооп берем деп атпайсызбы? Оста иштечимин буга чейинчи. Өзүм гидротехник специалистим. Анан ушул эмеге объектке проекттен өтүп эме кылганда конкурс менен катышып технозор болуп келген. Алмаз байке сизге суроо. Талап байке немесин түшүндүк. Текшеришtik, немешилик да мондай деп талаптарын, стандарттарын айтып беришик. Талант байке немесин түшүндүк. Алмаз байке суроо да. Эгер эл дагы талап кылса, мынау курулуп аткан ишиңер немеге талапка ылайыксыз болсо, анда өзгөртө берет турбайсыңарбы элдин талабына ылайык? Же болбосо жогорку жактан тиги ЖКдан немелер депутаттар келип талап кылса, анда өзгөртө Проектини өзгөртө албайбыз. жок, проектини өзгөртүп атпайсыздар байке. Мен өзгөртө албайм. Жок, сиздин чоңдоруңуз мисалы Мага менин кызматым проектиде кандай көрсөтүлсө, ошол проекттин талабына жараша могул жумушту кылышым керек да. сизге дагы бир суроо да. Башында тиги могул климатты билесиз сиз. Мен нарбейм. Уктуңузчу, антип билбейсиз. Өзүңүз нарындык болсо антип билбейсиз. Мага деген көргөзүлгөн Эмнеге нарынга кирбейби? Нарындык Жок байке жүйдө жүйдө. Бул деген фирмада иштейт да жүйдө. Мындай жомоктоштурбай конкретный айтсаңыз, чип булар деген утуп алат да. Эмени? Проект. Менин атым эмне кереги бар сизге? Могу атып нормально саңыз менин атым. Атым Шамбет. Шамбет атым. Фамилиям Кожониязов. Мага деген проектиде кандай көрсөтүлсө, кандай эме сал десе, марка бетондун маркасы көрсөтүлсө, ошол бетондун маркасы менен кандай плита кой десек, ошондой плита коюп, монолит кой десе, монолит коюп, сеткамат сал десе салып, проектиде сеткамат көрсөтүлбөсө, сеткамат салбайбыз. Салып же кошконго акым жок. макул байке. Былтыр сиз азыр надзор орунду ошо боюнча да. Жок, байке, мындай да. Былтыр сизге канча бүтүш керек деп айтылды эле. Жарымы жок дегенде жарымы бүтүш керек болчу да иштен. Азыр учурда 57 миллион сомдун 12 миллиону которулган. 12 миллион жумуш жасалды. Ошондо 20 канча процент? 21% ушундай. Ошол 12 миллионго ушул иш жасалды. Мына ушул канал анан тияка баралы башындагы каналга суу чыкпаш керек эле. Мисалы Кошой арыктап коет. Ошол Кошой арыкка суу кетпей бардыгы могу жерге келиш керек. Анын түбүнөн кетип атат. Мына аякта да мен жана сиз аз байке. Сиз айтып аткан видеонун 3 бөлүгү бар. Бул жактан бар, тигил жактан бар, башынан бар. Ортодон бир байкелер шуаны токтотуп тур деле. Келсиндер. Затордон суу чыгып атат деп айтып атпайсыңбы? Ошону былтыр мага замечание коюшкан элчи. Эл койгон, ОРПдан технозордо койгон. Бул жер ошол затор туура эмес жазалып калыпты, ушуну оңдош керек деп. Макул мен оңдойм деп былтыр чогушта да милдетин алгам. Аны алгандыгым чын. Анан бирок мен жазында 22 мартта бияка келип 10 майга чейин ошо затор жасашым керек болчу да. Мен келе албай калгандыгына байланыштуу мен 10 мартта ошону жасай албай калдым. Сиз былтыр жасадык деп атпайсызбы? Жок, жасадык. Жасалган иштерди айтып атасыз да. Жок, туура эмес жазалып калыптыр. Туура эмес жазалдык деген ишке кирбейт. Бүткөндөн кийин жазалдык деген бүткөндөн кийин иш кирет да байке. Чыгарып алып жазаганбыз. Жөн эле катуу кыйкыра берсе эле эп боло бербейт да. Мен деле кыйкыра берем байке. Ошол жагын